Жашоонун кыйчалыш жолдорун кыя кесип, тагдырдын татаал күндөрүнө моюн бербей, максатына карай умтулуп, өз жашоосун гана жакшы жака бурбастан бүткүл аярлуу катмарларды багууга белсенген инсандардын бири Алиев мырза. Бүгүнкү эмгек жолу программасында өзүнүн бала чактагы оор күндөрү, студенттик учурдагы келечекке умтулган аракеттери, жумушундагы ийгиликтери менен бөлүштү. Каарманыбыз жашоосундагы өткөн чакка кайрылганда, ал учурдун маанилүүсү атасынын жашоо шартынын татаалдыгына карабай, өз балдарына сапаттуу билим берип кеткенине ыраазы экенин айтып эскерди. Я родился 1 июля 1960. Мен 1967 жылы 1 июлда Сирияда качкандардын үйүндө туулгам. 1947 жылы согуш болгондо менин үй-бүлөм Сирияга качып келишкен. Ошол жактан качкындар лагеринде жайгашып, алар оор турмушту баштан өткөрүшкөн. Биздин үй-бүлө аябай чоң десем болот. Менден тышкары дагы 8 бир тууганым бар. Бардыгыбыз ошол лагерде төрөлүп чоңойгонбуз. Биздин үй-бүлөнүн жашоо шарты орто заар эле десем болот. Балалыгыбыз аябай жашоо шарты оор мезгил менен коштолду. Кийин өзүбүз үйгө ээ болдук. Бирок канчалаган татаал күндөр башыбыздан өттү. Атам жалгыз иштеп, чоң үй-бүлөнү багып, баарыбызга сапаттуу билим берип кеткенине ыраазымын. 20 жашка толгондо окууга чет өлкөгө кеттим. Мен мектепти аяктаган соң 1987 жылы Москвага окууга келдим. Москвага келген 1 жыл өтө кыйын болду. Себеби тил билбей келгем. Баары бир бөтөн өлкө, бөтөн эл, бөтөн климатка 1 жылда араң көндүм. Орус тилин 1 жыл ичинде үйрөнүп чыктым. Тил үйрөнгөн соң Советтер Союзунун ар кайсы шаарына бөлүштү. Тагдырдын буйругу менен мен Махачкалага түштүм. Ал жактан медициналык Дагестандык институтуна тапшырдым. 5 жылда тиш доктордук адистигин алып чыктым. Андан соң ординатурага 1,5 жыл окудум. Өз кесибим менен иштеп жүрүп, жубайым менен таанышып калып, ошол жергиликтүү кызга баш коштум. Жубайым менен ынтымактуу жашадык. Азыркы учурда 4 балам бар. Балдарымдын баары Кыргызстанда чоңойду. Билимин тереңдетип адистигин алып чыккандан кийин өз кесиби менен иштеп баштаган каарманыбыз элге көмөк көрсөтүү жолундагы катар алып кетүүгө умтулган. Талыкпаган эмгектин аракетинде кайрымдуулук уюмдардын биринде алган адистиги аркылуу медициналык кербендерди уюштуруп, коомго жардам берүүнүн алгачкы кадамдарын баштаган. С организацией Human Appeal International. Ошол эле кезде Human Appeal International кайрымдуулук уюмунун филиалы бар эле. Мен алар менен ыктыярчы катары кызмат көрсөтүп, андан ары иштешип калдым. Аталган уюм менен биргеликте медициналык кербендерди уюштуруп, качкындарга, жакырларга, ата-энесинен айрылган балдарга аябай көп жардам көрсөттүк. Медициналык кербенде бир катар адистер менен кыдырып, эл аралап жүрүп, чыныгы жашоону көрдүм. Ар кандай оор абалда жашаган адамдар менен жолугушуп, алардын жашоосу менен таанышкан соң, мен ал адамдарга абдан баа бердим. Жана мен өзүм дагы кайрымдуулук менен гана иштөөнү чечтим. Чындыгында бул кайрымдуулук иш абдан керек экенин, элге жардам керек экенин түшүндүм. Ошентип уюм менен тыгыз иш алып барып калдым. 2005 жылы Шри-Ланкада чоң суу ташкыны болгондо уюм мени ошол жака жөнөттү. Жардам көрсөтүү үчүн ал жерде филиалын ачтык. Мен барганда эле дароо 2 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборун уюштурдум. Себеби элге медициналык жардам суу менен абадай керек эле. Ошол учур күнү бүгүнкүдөй эсимде. Цунами аябай чоң кыйроого алып келип, эл аябай азап чегип, жакындарын жоготуп, коркуп, сөз менен айтып бергис оор абалда эле. Бириккен Араб Эмираттарынын элчилигинин жардамы менен ыкчам жардам көрсөтүп, көп адамдарга жардам бердик. Мен ал жакта 3 жыл иштедим. Менин үй-бүлөм дагы мобилдүү болуп, мен каякта болсом, ошол жакта болуп, алар дагы ушундай жашоого көнүп калган. Албетте өтө оор экен. Бир өлкөгө көнүп калганда кайра таптакыр башка өлкөгө барып, ал жака көнүүгө туура келет. Андан соң Бириккен Араб Эмираттарына чакырып, башкы кеңседе иштеп калдым. Дүйнө жүзү боюнча көзөмөлдөгөн чоң бөлүмдү жетектеп калдым. Ал жакта 3 жыл иштедим. Кыргызстанга келүүдө кыйылып аргасыз келген Алиевка жана анын үй-бүлөсүнө Кыргызстан азыр өз мекениндей болуп калган. Уул кыздары өз алдынча бүлө куруп, ар тармактын адистигин аякташып, отурукташып да калышкан. Башка өлкөгө да кетүүнү каалашпайт. В 2010 году мне организация 2010 жылы мени Кыргызстандагы филиалды жетектөөнү сунуш кылышты. Башында абдан кооптондум. Келсемби, келбесемби деп кыйылдым. Орус тилин билгеним үчүн ой бойма койбой жөнөтүштү. Албетте, артымдан үй-бүлөм дагы келди. Бир жакшы жери үй-бүлөм менен орус тилинде эркин сүйлөгөнүбүз болду.
Мектепте билим алууда, коомго аралашууда көп деле кыйналган жокпуз. Башында Кыргызстандын климатына көнө албай кыйналдык. Эң негизгиси жубайын колдоп турганы маанилүү экен. Жубайым дагы жогорку билимдүү адам. Бишкектеги медицина окуу жайын аяктады жана бүгүнкү күнү адистиги менен иштеп жатат. Кыргызстанда жашап кыргыздай эле болуп калдык. Улуу кызым жана улуу балам кыргызга турмушка чыкса, улуу балам кыргыз келин алды. Кичүү уулум дагы кыргыз кызына үйлөнөм деп турат. Кудалашып дагы койдук. Кичүү кызым болсо мектепте окуйт. Менин балдарымдын баары кыргыз мектептеринен билим алышты. Айлана чөйрөбүздүн баары кыргызстандыктар. Досторум да абдан көп. Башка өлкөгө кетүүнү таптакыр каалашпайт. Мени көпчүлүк таанып, өз кишисиндей эле кабыл алышат. Кыргыз Республикасынын эли меймандос болгондуктан жылуу кабыл алышат. Мен өз үйүмдө жүргөндөй эле сезем. Ушунча дос тууган таптык. Бул жак биздин мекенибиз болуп калды. Бириккен Араб Эмаратынын кайрымдуулук уюмунун Кыргызстандагы филиалын жетектөөгө каарманыбыз толук кандуу билими, дасыккан тажрыйбасы менен мыкты кадр болуп келген. Ал иштин башын эл кыдырып, коомдогу көйгөйлөр менен таанышуу аркылуу баштаган. Ар бир долбоорлорду дыкат, жеке көзөмөлүнө алып бүтүрөөрүн. Жетекчи болуп жылуу жумшак кеңседе отура бербей, ишке кошо аралашып, маселени ордунан чечип иштөөнү жактыраарын айтты. Мой день, я утром рано просыпаюсь, читаю намаз утренний. Менин иш күнүмдүн ар бир сааты дагы пландалган. Күн тартибим алгач багымдат намазы менен башталат. Андан соң пландарды түзүп, ар кандай жаш курактагы адамдарды кабыл алып, алар менен иштешебиз. Мен алгач 2010-жылы Кыргыз Республикасына келгенде эле ишти облустарды кыдыруудан баштадым. Анткени мен үчүн жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн, муктаждыктарын билишим керек эле. Уюм мага чейин деле иштеп келген, бирок долбоорлор анча көп эмес болчу. Мен элдин көйгөйүн жеринен таанышкан соң билим берүү жана саламаттык сактоо тармагы боюнча ишке кириштим. Алыскы айыл кыштактарда мамлекеттик имараттар, анын ичиндеги жабдуулар эски экен, жаңылоого муктаж экен. Мен ошол жака басым жасап баштадым. Көптөгөн демөөрчүлөр табылып, ийгиликтүү ири долбоорлорду ишке ашырдык. Мени таң калтырганы эң биринчи курган Кадамжай районундагы мектеп болду. Анткени ал жакта окуучуларга чөө кол салууга дуушар болгон учурлар болуптур. Ошол себептүү биринчи ушул долбоорду колго алууну туура көрдүм. Долбоор ийгиликтүү ишке ашырылды. Азыр биз социалдык объектилерде комплекс курганга аракет кылып жатабыз. Алардын ичинде ФАП, бала бакча, мечит, мектеп, социалдык шаарчаларды, үйлөрдү курдук. Баткен облусунун Аксай айылында чек арага жакын шаарча куруп, Кыргыз-Араб достугу имараты деп атаганбыз. Кийин кыргыз-тажик жаңжалында кыйроого дуушар болгон экен. Эми ал үйлөрдү кайра калыбына келтирели деп турабыз. Андан тышкары дагы 100 үйдөн турган шаарча куруу пландалууда. Ал жакта бардык социалдык мекемелердин имараттары дагы курулат. 50 үйдүн курулуш иштери башталды. Негизи ал шаарча ата-энесинен ажырагандарга жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө деп пландалган. Бирок чек арадан жабыр тарткан үй бүлөлөргө да берели деп турабыз. Бул каражаттардын бардыгы Бириккен Араб Эмираттарынын ишкерлери жана жөн гана муктаж бир туугандарга жардам берүүнү каалаган инсандардын демилгеси десек болот. Бул дүйнөдө адам адамга жардам берип туруусу кажет. Негизги максат Кудайдын ыраазычылыгы деп иштеп жүрөбүз. Биздин Кыргызстандагы жасалган долбоорлорду санап бере албайм. Эң көп каражат сарпталган долбоор таза суу долбоору. Суу адамдын жашоосундагы эң маанилүү нерсе болгондуктан ар бир адамга таза суу жеткирүү керек. Ошондуктан суу түтүктөрүн орнотуп, айыл кыштактарды таза суу менен камсыз кылуу эң негизги кадамдарыбыз. Кээде тилекке каршы бардык кайрылууларды жасап бере албай калабыз. Ага кагаз иштери жана башка көйгөйлөр тоскоол болуп калат. Ал эми эски суу түтүктөрүн алмаштырууда, жаңылоодо маселе жок. Буюрса таза суу менен элди камсыз кылууда мындан да көп иштерди жасайбыз деп белсенип турабыз. Ал эми биздин долбоорлор Кыргыз Республикасынын ар тарабында болгондуктан көп убактын сапарды өтөт. Биз саламаттык сактоо, билим берүү, элдин социалдык жашоосуна маани берип, мекемелерди көп кургандыктан толук көзөмөлгө алышым керек. 7 дубанды кыдырып жолдо көп жүрөм. Бул нерсе абдан чарчатат. Көбүнчө миң укканча бир көргөн артык демекчи, биз жасап жаткан ири долбоорлорду өз көзүм менен көрүп, жеке көзөмөлүм алмайынча ыраазы болбойм. Мүнөзүм ушундай. Менимче жетекчинин жылуу жумшак кеңседе эмес, тескерисинче болуп жаткан ишке кошо аралашып, көйгөйлөрдү жон териси менен сезип, маселени ордунан чечкенде гана жакшы жыйынтык болот деп эсептейм.
Кайрымдуулук кайтарымсыз калбайт демекчи, жакшылыгын бир Кудайдан деп билген Али мырза Кыргызстандын эли үчүн кылган эмгеги зор. Бул аракеттери көз жазымда калбай, президенттин атынан жогорку даражадагы даңк медалы менен да сыйланган. Бул эмгек жалпы иш жамаатынын иш аракетинин үзүрү деп билет. У нас дети сироты 4800. Бүгүнкү күндө 4800 ата энеси жок балдар биздин карамагыбызда. Биз аларга ай сайын пособия, кийим-кече, окуу куралдары менен камсыздап турабыз. Банкта ар биринин эсеби бар. Ай сайын 13 миллион которуп турабыз. Ал балдардын сапаттуу билим алышына бардык күчтү жумшайбыз. Алар биздин келечек. Биздин жумуш өтө оор, аябай чарчайбыз. Моралдык жактан дагы абдан кыйналып кетебиз. Ар кандай тагдырлар, ар кандай окуялар көп. Жоопкерчилик да ошончолук. Бирок бул чарчоо муктаждыгы чечилген адамдардын жылмаюусун көргөндө билинбей калат. Биз жолдо көп жүргөндүктөн биздин унаа 500 000 километр жол жүрүп коюптур. Бул деген ар бир регионду кыдырып чыкканыбыздын белгиси. Аймактарга барып өтө кыйналып турган адамдарга жардам берип, жылмаюусун көрүү биз үчүн чексиз рахат. Бул сезим менен чарчаганды дагы унутуп калабыз. Муну жагымдуу чарчоо десек болот. Мындай моменттер адамды иштөөгө түрткү, күч кубат берет. Адам сүйүнгөндө, жагымдуу маанайда болгондо мелатонин бактылуу кылган гормон бөлүнүп чыгат. Ошол себептен жаш көрүнөрүмдү өзүм да сезем жана айланамдагы адамдар да айтып калышат. Кимге жакшылык кылсаң ал жоопсуз калбайт, ал сөзсүз сага кайтып келет. Кемин аймактык бейтапканасында эмеректерин жаңыртып, долбоор жасап жүргөндө жаңы төрөлгөн балага өзүм азан чакырып, менин атымдан Али деп ат коюлуп, ал бала азыр эрезеге жетип калды. Ушундай эле окуя Нарын облусунда дагы кайталанып, анын аты дагы Али коюлду. Мен бул балдар менен тыгыз байланыштамын. Ар бир облуста көрсөткөн жардамымдын жыйынтыгы менен ардактуу атуу наам беришти. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров даңк медалын ыйгарды. Бул жеке мага эмес, командага берилди десем болот. Менин командамдын эмгеги, аракети бааланганы мен үчүн сыймык. Бул иштин баарын жалгыз кыла албайм. Ар бири өз ишин кыйын жасаган үчүн ушул даражага жетип олтурабыз деп айтам. Азырдагы ар бир региондун аким, айыл өкмөттөрү чогулуп, көйгөйлөрдү талкуулап, ошого жараша ири долбоорлорду баштаганы турабыз. Бул жаатта дагы инвестиция жагын караштырып койдук. Актуалдуу суроолор мектеп, бала бакча, медициналык мекемелердин жетишсиздиги боюнча болмокчу. Буга жергиликтүү башкармалыктар дагы активдүү жана ишти илгерилеткен жагынан мыкты экен. Жергиликтүү бизнесмендер дагы жардам берүүнү каалашса, биз кызматташууга даярбыз. Биздин карамагыбыздагы балдар мектепти аяктап, мыкты кызматта иштегендери да бар. Алар кээде бизди таанып басып келип учурашып, ыраазычылыгын билдиришсе, биздин кубанычыбызда чек жок. Аябай сүйүнөбүз. Кимде-ким депрессия же стрессте жүргөн болсо, бирөөлөргө жардам берүү менен көйгөйлөрдү чечсе болот. Кайрымдуулук менен бул абалдан чыгып кетүүгө кепилдик берем. Жакшы иш кайтарымсыз калбайт. Али Айып мырзанын айтымында Кыргызстандын социалдык абалын жакшыртууга багытталган долбоорлору улана бермекчи. Саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагына инвестиция жасоо приоритеттүү кадамдар болуп эсептелет.